Assalamu alaikum. Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Тез кабар каналы кайрадан түз эфирде. Бүгүн 2018-жылдын 30-октябры. Улуттук банктын койгон баасы боюнча курс доллар 69.70, ал эми рубль 1.060 болуп жатат. Биз азыр Оштогу Актылек кичи районунда турабыз. Дыйкан кыштак участкасы. Бул Дыйкан кыштактын 13-чү көчөсү. Мына ушул көчөдөн сиздер көрүп турган жашыл түскө боелгон үй сатууга коюлуп жатат. Азыр сиздер менен чогуу кирип чогуу көрөлү. Үй ээлери күтүп жаткан учуру. Караңыздар, дубалдары пескоблок менен тосулуптур. Үй сыртында көчө тарапта мындай шабдалы, бий алма, сирен сыяктуу дарактарды эгип көрктөндүрүп коюптур. Азыр сиздер менен чогуу кирип чогуу көрөбүз. Бул жагында кухнясы бар экен, летний кухня, анын сырты пескоблок менен тосулган. Дубалы пескоблок, ал эми крышасы өзүңүздөр көрүп байкап тургандай жашыл түстөгү тыныка менен жасалган. Жашыл дарбаза менен азыр киребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү сиздин үйүңүздү көрүп жатат азыр. Канча сотик жер? Жери 5 сотик. 5 сотик, 5 сотик экен. Үй мына жашыл түскө боелуп салыныптыр. Крышасын караңыздар, крышасы дагы жашыл түстөгү тыныка менен жабылган. Өстүрмөлөрү жасалган. Толук бүткөрүлүп, пайдаланылып жаткан үй. Үй өзү канча жыл болду салынганына? Bir 5-6 жыл болду? 6 жыл болуп калды. 6 жыл болуп калды. Бир катар биз бактаракты көрүп чыгалы, анан кийин үйдүн ичине кирип көрөлү. Бул жакта эмне бар? Түз барганда даараткана бар экен, Даараткана бар экен, түз көрүп турасыздар. Биз ал жака барып уура болбой эле коелу. Ал эми эшиктин астында астанада автоунаа койгонго орундук бар экен. Мындай сары мрамор таштан атайын стяжка жасалыптыр. Бул жагы эмне? Бул жак гараж кылса болот нар жактан. Сыртын ачып, Ооба. Анан кухня же. Кухняга расчет алынган да. Ооба. Ичин бир катар көрүп коелу. Азыр эми бул иштетилбей эле турат экен да. Склад экен. Ал эми бул жерде мына сөрү тапчанды коюп коюптур. Бул жер жайында ушул жерде болосуздар. Буюрса ушул жерде тамактанып, ушул жерде жатып эс алсаңыздар болот экен. Суу маселеси кандай? Суу маселеси центральный. Водоканалга туташтырылган. Ооба, Мына ал жерде дагы бар экен да. Тапчандын түгүндө суу канализацияга дагы орундук коюлуптур, Ооба. Мына крантан суу чыгабы? Чыгат. Центральный водоканалга туташтырылган. Общий 5 сотик экен. Бул жер өзү жерлер 4 сотиктен берилген, биздики мына жер угловой болгон. Угловой болгон үчүн 5 сотик болуп калган, документинде ошондой. Ооба. Бул жагы караңыздар. Бул жагынан кирпичный тарапка чыгып кетсе болобу? Болот. Болот, Демек, жакшы экен. Бул жагы ушул Оштогу кирпичный завод тарапка эски автоунаа базары азыркы Касиет ресторанынын жанынан чыкса болот ушул жак менен. Ал эми башта биз көрсөткөн тарап бул Актылек кичи районунун Дыйкан кыштак айылынын 13-чү көчөсү болду. Бактарагын көрүп атасыздар. Дарактардын баардык түрү бар экен. Черешня, гүлдөр, шабдалы, сирен, алма, өрүк баардыгы бар экен. Ал эми бул жагында подвал жайгашыптыр. Азыр подвалды дагы көрөлү. Кана. Кеңир экен. Подвал бир эле бөлмө экен, Ооба. Бир бөлмө экен. Мына сиздер көрүп тургандай склад катары колдонсо болот экен. Сол жагында дагы бир подвал бар, ал жака уже үйдүн ичинен кирет. Үйдүн ичинен киреби? Ооба. Азыр отопленияны жактыңызбы, жакпадыңызбы? Быйыл сезонго. Бирок даяр, Бир жолу жактык, жана кар жабадыбы? Өткөндө. Ооба. Жалаң көмүр жагасыз, Ооба. Электрический эме болгонбу? Жок, куланган эмес. Куланган эмес, Только көмүр менен ысытылган. Үйдү жакшы ысытабы? Аябай жакшы ысытат. Мына караңыздар, подвал менен биринчи кабаттуу үйдүн ортосу монолит куюлуптур. Биз эми үйдүн ичин көрсөтөлү. Ал эми канализация маселеси кандай чечилген бул жерде? Канализация. Септикте бар окшойт, автономный септикпи мына ал жерде? Ооба, бул местный. Өзүңүздөр жасагансыздар, колодустан. Ооба, анан центральный канализацияда келген.
келген. Демек көчөдө центральный канализация бар экен. Азыр үйдү сиздер менен чогуу көрөбүз. Биз үйгө кирип баратабыз, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Жакшылап карап туруңуздар. Эгерде сиздер чындап ушундай үйдү каалап жаткан болсоңуздар, анда жакшылап ниет кылыңыздар, даярданыңыздар, акчаңыздарды даярдаңыздар. Балким ушул үйдү сиздер сатып алып калышыңыздар мүмкүн. Бул жер прихожка. Бут чечүүчү жай экен. Эмерек мебелдер бардыгы ушул жерге коюлуптур. Бут чечүүчү жай дагы кеңир экен. Гүлдөр тизилген, бүт эшик терезелери сиздер көрүп тургандагыдай пластик. Ал эми бул жака үйдүн ичине кирет. Оңго бурулуп кире турган болсок, прихожкадан. Бул жер кухня экен, Кухня экен. Киргенде эле мына полун караңыздар, кадимки карагай жыгачтан жасалыптыр. Дубалдары бүт кухонный обой жабыштырылган, потолок деле пластик каражаттары менен жасалыптыр. Анан кухняда бүт батыш тарабына атайын мебель жасалып, заказ менен орноштурулуптур. Ортосу кафел болуптур, Кафел менен, кафел экен. Кафелдениптир. Бул жерге ушул жерде тамак бышырып, ушул жерде тамактанасыздар, Вытяжка коюлганбы? Вытяжкасы бар экен. Бемарал ушул жерде сиздер каалаган тамагыңыздарды бышырып жесеңиздер болот. Ал эми көчө тарабында терезе коюлган. Бул бөлмөгө дагы отоплениянын батареясы коюлган. Буюрса ушул жерде сиздер тамактанасыздар. Биз эми кийинки бөлмөлөр көтөлү, кухняны көрүп чыктыңыздар. Бардык эшиктерге маани берип карасаңыздар, мындай жаңгактан жасалган эшиктер экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жер холл, Бул жер холл. Холл экен. Холлдун деле аянты чоң эле экен. Бир жак бурчуна атайын даараткана жасалыптыр, ал жерде. Даараткана менен душевая ошол жерде окшойт. Бул жерге мына телевизор орнотулган. Мындай боз түстөгү обой менен жасалыптыр бул бөлмө. Ал эми потолок мына өзүңүздөр көрүп тургандай гипсокартон менен фигураланып жасалыптыр. Люстра илинген, занавескалар илинген. Бак тарабында бир терезеси бар экен. Пол өзүңүздөр көргөндөй баягы заводской жыгач экен, караңыздар. Мына эч бир баягындай жарыгы жок. Бул холл болду. Эми холлдон биз оңго бурулуп кире турган болсок, бул бөлмө спальня бул жер. Аянты менимче 3,5 4 келген бөлмө окшойт. Сары түстөгү обой менен жасалгаланыптыр. Көчө тарабында терезеси бар. Азыр үй ээлеринин жүктөрү ушул жерде экен, көрпө төшөктөрү. Бул спальня болду. Эми андан кийинки бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмө менимче зал. Залдагы кооз жасалыптыр, караңыздар. Мына сиздер көрүп турган обой менен занавесканын түсүнүн баягы бири-бирине төп келгендигин сразу көрүүгө болот экен. Ал эми батыш тарабы шестигранный фигураланып жасалыптыр. Аркасы дагы ошондой жасалган, сырты. Батыш тарапка ошондой фигураланыптыр. Ал эми потолокту караңыздар. Буга чейинки бөлмөлөр сыяктуу эле гипсокартон менен жасалып, люстра коюлган. Бул онда да баягы пульт менен башкара турган люстра экен. Бул жерде сиздер кадимкидей конокторуңуздарды коноктосоңуздар болот. Отоплениянын 3 батареясы ар бир терезенин түгүнө бирден коюлуптур. Пол мурдагы эле бөлмөлөрдүн полундагыдай эле. Эми биз дагы бир спальня бөлмөнү көрсөтөлү. Бул холлдон түз киргендеги бөлмө батыш тарапта жайгашкан. Бул ачык түстө жасалган бөлмө экен. Бул эркектердин бөлмөсү окшойт, детский кылып койсо деле болот. Чакан бөлмө экен. Аянты канча мунун? Аянты 4-кө 3 десек болот. 4-кө 3, 3-кө караганда 3төн бир аз чоңураак окшойт менимче. Бул дагы ошо 2 терезеси бар спальня бөлмө. Детский кылып койсо деле болот. Карап өзүңүздөр каалагандай бөлүштүрсөңүздөр болот. Ал эми эң акыркы чакан бөлмө бул душевая. Душеваясы мына аристон бар экен, кафелдениптир, күзгү, раковина, кир жуучу машина. Ал эми бул жерде
атайын душ жасалыптыр. Караңыздар. Саркынды суулар бүт сиздер сыртта көргөн канализациянын автономный септигине түшөт экен. 50 литрлик Аристон экен, Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер эң чечүүчү моментке келдиңиздер. Баасын айтып коелу, бул үйдүн баасын канча дейсиң? $65.000. $65.000, да? $65.000 баалап жатат. Менимче, мындай эл көтөрүмдүү эле баа, чыгымы деле, бактарагы, үйдүн туруш турпаты деле $65.000 мындай татый турган эле баа болуп жатат. Ками барбы? Biraz скидка кылып бересизби? Болот. Болот, Нак акча сунуштаса, biraz түшүп бересиз. Түшүп беришет экен. Сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 0500 104100. Ал эми WhatsApp номери бар экен, Билайн 0775 23 83 83 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Амандыкта көрүшөлү. Сиздер бул чыгарылышта Оштун Ак Тилек кичи районунда жайгашкан Дыйкан кыштактагы 5 сөтүк жери бар үйдү көрдүңүздөр. Менин оюмча бул үй сиздерге жакты. Эң жакшы жери Ак Тилек Оштогу эң популярдуу болгон райондордун бири. Билесиздер, жайгашкан жери өтө жакшы, социалдык мекемелер жакын жайгашкан. Мына ушул биз турган жерден централдык көчөгө 300 метр батыш тарапка бассаңыздар бул жака. 300 метрден кийин Ак Тилектин чоң централдык трассасы. Ал жерде мечит, мектеп, бала бакча, шаардык больница жайгашкан. Эгерде сиздерге ушул үй жаккан болсо, анда сөзсүз түрдө азыртадан кеч калбай биз сиздерге айткан телефон номерлерге чалып байланышып сатып алыңыздар.